Улпуш красавица. Анда барып келипсиң. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы шаардын өнүгүү багыттарын талкуулоо менен башталды. Анда шаарды 2 районго бөлүп, иш алып баруу сунушу берилди. Ага мыйзам жол берет жана аткарылган иштер майнаптуу болот дешет. Учурда шаарда 6 муниципалдык каймак, 3 айылдык аймактык башкармалык бар. Демилгени көпчүлүк депутаттар колдоого алып жатыптыр. Буга биз азыр бүгүнкү күндө Ош шаары даяр деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 2001-жылы эле ошол мезгилден баштап эле Ош шаарын 2 районго бөлүү жөнүндө маселелер айтылып келатат да. Демек бул мыйзамдык негизи да бар. Анан бүгүн аны аткарууга дагы толук даярдыктар, негиздер бар деп бүгүн биз эсептейбиз. Шаардын келечек пландарын түзүү маселесинде бир топ аксап аткан учурлар бар. Ошондуктан элдин чарбалык маселелерин иштөө багытын ошол акимияттарга калтырып, ал эми Ош шаарынын мэриясы бул күчтүү кадрлардан түзүлүп, жана айтылбадыбы, кадрлар саясатын туура уюштуруу аркылуу шаардын өнүгүү маселелерин дагы интенсивдүү алып кетүүгө негиз боло тургандай системаны уюштуруш керек. Сессияга жалпы 47 депутат катышып, күн тартибинде 4 маселе коюлду. Анда жаңы дайындалган шаар мэрине эл өкүлдөрүнүн көпчүлүк сунушу кадр саясатында болду. Депутаттар бул жаатта реформа жүргүзүү талаптарын айтышты. Мэрди алардын мактоосун алдырбай жакшы иштеп берүүсүн билдиришти. Биздин жетекчилер баары демейм, бирок көпчүлүгү мэрия дегенде бул маптар, муниципалдык ишканалар, жалпы эле ошол мэрия мамында турган мекемелерге тиешелүү. Бизде ошо баардыгы көпчүлүгү ошол чиновник деген бир кейипке кирип калышканда, бүгүнкү күндө бизге менеджерлер керек. Маселени ордунда, жеринде сразу чече турган менеджерлер керек. Мэриянын да иерархиясы бузулуп кеткен да. Мисалы үчүн вице-мэрлер өз кызматында өзүнүн тармагын тейлеген вице-мэрлердин ордуна алардын мэрге жакын болгон, эң жакын болгон, мэр менен саналаш болгон жөнөкөй адистер, бөлүм башчылардын баардыгы биригип мэр менен бир команда болуп калгандагы иерархия бузулуп кеткен да. Андан кийинки маселе бизде ушул баягы келген мэрди айга күнгө теңеп, анан жаргап барып түртүрө турган жетекчилер аябай көп. Ошо бүгүн мэрге да сунуш бердим. Ушул эң биринчи, ушул сизди баягы сиз айсыз күнсүз деп жаргап барып тагында түртүрө турган жетекчилерден арылып, мына кадр саясатына да маани берсеңиз деп. 1,5 миңге чейин ар түрдүү дарактарды эктик шаар боюнча дейт, бирок бүгүнкү күнгө чейин сакталып калуу жагы мындай көзөмөлгө алынбайт да. Ош шаарында 4 миңге жакын орлуу дарактарды кыюу маселеси да депутаттардын кызуу талкуусуна түштү. Анда Ленин, Курманжан Датка, Масалиев, Асранкулов көчөлөрүндөгү дарактар кыйылат. Ордуна жаш көчөттөр, шаардын климатына ыңгайлашкан каштан липа көчөттөрүн отургузуу пландалып жатыптыр. Бул жерде биз максималдуу түрдө ар бир дарактын көктөп кетиш үчүн күрөшөбүз. Бул үчүн биз сугаруу системасын, тамчылоо сугаруу системасын, мындайча айтканда ар бир 4 миң дарак эксек, ошонун ар бири менен күрөшөбүз. Албетте 100% көктөйт дегенден алыспыз. Бирок Кудайдан Кудай буйруса, ошол максималдуу түрдө көктөндүрүп, ошону бир бат. Анан эң негизги маселе бул жерде жанагы 1 метрлик, 1,5 метрлик дарактарды эмес, көчөттөрдү эмес, биз минимум 2,5 метрден бийик дарактарды алып келүү маселесин койтабыз. Жыл сайын калаада 1200 көчөт эгилет. Бирок алар каралбай көрүктөндүрүүдө кайдыгерликке жол берилип жатканы сынга алынды. Эми 4 миңге жакын даракты түп тамырынан бери кыйып, жаңылоо чоң жоопкерчиликти талап кылып турат. Азыр эми биздин депутаттарды ойлондурган нерсе бул канча бир 30-40 жылдан бери көктөп турган дарактарды кыюу маселеси болуп атат. Макул, аларды эми азыр биз жаңы мэрдин саясатын колдоп, шаарды өнүктүрүү саясатын колдоп, биз аны колдоп бермек болуп атабыз. Колдоп беребиз депутаттар. Бирок ошол азыр жаңы эгиле турган 4-5 миң түп дарактын көктөбөй калышы, жашабай кетиши анын кимдин жоопкерчилигинде болот? Менин вопросум ошол эле болуп атат. Вице-мэр алабы жоопкерчиликти, же зеленхоз алабы, ушул хотя бы 70-80% көктөп берсе да бул чоң ийгилик. Ошону бирөөгө бир керт башы менен жооп бере турган бирөө болуш керек. Демилгени шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев көтөрүп чыккан. Ал бул маселени жеке көзөмөлүнө алып, шаардын экологиялык абалын жакшыртуу, жашыл аянттарды кеңейтүү зарылдыгын белгиледи. Ага кошо ирригация тутумдары жакшыртыларын айтты. Мен өзүм жоопкерчилик менен алам. Кудайым болсо көктөйт. Урматтуу журналисттер, бул когда-нибудь бул кыйылат да. Бирөө монда эрк алып туруп буну кыйыш керек болчу. Мына Бишкекте эле кыйып атпайбы?
Учурда Ош шаарындагы бактарактарды инвентаризация жүргүзүлүп жатыптыр. Ал эми жашылдандыруу чарба комбинаты шаардагы дарактардын саны 100 миңге жакын экенин белгилеп келишет. Буга чейин Курмажан Датка көчөсүндөгү картайган бактарактарды кыюу боюнча коомдук угулар өтүп келген. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Карамына соны кылып туруп экөөбүз бактарды.